Салам достор, мен аты жөнүм Асалбеков Нуркалый. Азыркы учурда Бишкек шаарындагы ОРТга даярдоо курстарында кыргыз тилинен сабак берип иштеймин. Бүгүн силер менен ушул жалпы республикалык тестирлөөгө кантип даярдануу керек, эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек. Ушул жалпы республикалык тестирлөөгө киргенде кантип биз жогорку балл алып чыгууга мүмкүнчүлүктөр бар. Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Ушул теманын алкагында эң биринчи эле айта турган нерсе бул жалпы республикалык тестирлөөгө кайсыл убакыттан баштап даярданып башташ керек. Бул суроону көбүн эсе ата-энелер же болбосо ушул ОРТга даярданып жаткан балдардын көпчүлүгү бере турган суроо. Мен айтат элем, жалпы мисалы класста ала турган болсок, аны биз 3 бөлүккө бөлүп карашыбыз керек да. Биринчи бөлүк болсо бул жалпы республикалык тестирлөөгө сентябрдан баштап, тагыраагы 11 класска киргенден баштап даярдануу баштайт. Ал эми экинчи бөлүгү болсо, бул декабрдан, тагыраагы кышкы каникулдан баштап даярданат. Үчүнчү бөлүк болсо, ОРТга 1 ай калганда даярданып баштайт да. Мына ушул 3 бөлүктөн кайсынысы бизге эффективдүүрөөк, же болбосо кайсынысында биз даярданып баштасак, көп балл алышыбыз мүмкүн. Мен айтып кете турган нерсем, ушул 3 бөлүктө тең, эгерде адам өзү чындап өзүнө ишене турган болсо, анда үчөөнү тандап алса, өзүнө жараша тандап алса, анда өзү каалаган жогорку баллга жете алат. Эгерде биз мисалы сентябрдан баштап даярданып, бирок ошол окуу борборлоруна барып, же болбосо китептеги тесттерди аткарып иштесек деле, өзүбүздүн аракетибиз жок боло турган болсо, өзүбүз үйдөн кайталап, өзүбүз ошонун тесттин үстүндө иштебесек, анда биз сентябрдан баштап көргөн аракетибиздин жыйынтыгын жакшы ала албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн менин айта турган нерсем эң биринчи эле бул силер өзүңөрдү карагыла. Биринчи өзүңөр сырттан карап көргүлө да. Ошондо өзүңөр сезе билесиңер. Мен кайсыл учурда даярданып баштасам, мага жетиштүү болот деген суроону өзүңөргө бергиле. Анан экинчи нерсе бул ОРТга даярданып баштаганда эмне кылышыңар керек? Эң биринчи эле учурда, азыркы учурда баардык балдар окутуу борборлоруна барып даярдануу керек. Мен сөзсүз окутуу борборуна барыш керекмин деген максатты, принципти баштарына же болбосо көз алдына элестетип алат да, ошонун негизинде гана иш алып барат. Бирок мен айта турган нерсем, балдар, кээ бир ата-энелер, кээ бир окуучулар сурашат: "Агай, биз үйдөн даярдансак болобу?" Албетте болот. Аны дагы силер өзүңөр караш керексиз. Бул жерден дагы бир суроо болот. Сен мисалы даярданып жаткан бала ОРТга кирерден мурун сага бирөө түшүндүрсө жакшы түшүнөсүңбү? Же болбосо сен өзүң китептен окусаң жакшы түшүнөсүң. Мына ушул нерсени билиш керексиң. Эгерде сен китепти ачып, ушул китептеги нерсени өзүң окуп, өзүң түшүнө ала турган болсоң, анда сен өзүң даярдансаң, жогорку ОРТдан жакшы балл аласың. Эгерде сен өзүң даярданганда кандайдыр бир ойго муктаж болуп, толуктоого муктаж болсоң, анда ар кандай окутуу борборлоруна барып, ОРТга даярдансаң, жыйынтыгы жакшы болот. Анан ОРТга даярданууда эмнеге көңүл бөлүш керексиңер? Биринчи эле бул көп китеп окушуңар керек. Анан тесттер менен көбүрөөк иштеш керексиңер. Ушул эки нерсени, эки принципти жакшы кармансаңар, анда ОРТдан жакшы балл ала аласыңар. Биринчи принцип бул китеп окуу. Китеп окуганыңарда, балдар, күнүгө китеп окуш керексиңер. Мисалы, окутуу борборлоруна барып, курстар, мен курска баратам, мага ошол жетиштүү деген нерсе бул өтө алсыздын иши болуп эсептелет. Эң биринчи очередь силер китепти көбүрөөк окуш керек. Кандай китептерди окуйсуңар? Мисалы, өзүңөргө жаккан китептерди, адабий китептерди, андан тышкары азыркы учурдагы илимий макалаларды, публистикалык, көркөм публистикалык тексттерди окуп отурсаңар, жыйынтыгы жакшы болот. Мисалы, YouTube'дан же болбосо башка бир же ОРТ тапшырган досторуңардан сурасаңар, силерге мынтип айтат, ага эжелериңерден сурасаңар, ой, ОРТда деген кереги жок, Айтматовдун чыгармасын окугандын кереги жок, же болбосо башка нерсенин кереги жок дейт. Туура, балдар. Силерге ал жерде Айтматовдун чыгармасындагы Жамиля деген ким, Данияр деген ким деген суроо келбейт. Бирок ошол жерден силер биле турган нерсе, ошол чыгармада автор эмнени бергиси келген? Кайсыл жерден ой карама каршы чыкты? Кайсыл жерден ой төгүндөдү, же болбосо кайсыл жерден ойду толуктады деген нерселерди билиш керексиңер. Аны силер кайсыл жерден билесиңер? Мен силерге отуруп, же болбосо бир мугалим отуруп силерге 1 сааттык лекция окуп кое турган нерсе эмес бул, балдар. Бул жерден силер өзүңөр китепти канчалык окуган сайын ошону талдап, өзүңөрдө образдуулук менен иштөөнүн натыйжасында силер ошол нерсеге жете аласыңар. Ошон үчүн китепти көбүрөөк окуганга басым жасагыла. Күнүгө окуп баштагыла. Китеп оку десе бирөө митет, мисалы, 2 саат окуйт да, анан 1 ай окубай же 1 жума окубай жүрөт. Андай кереги жок, балдар. Андан көрө 20 мүнөттөн күнүгө будильник коюп койгула да, 20 мүнөттөн китеп окугула.
каалаган текстиңерди окуп ал. Каалаган десе мисалы Анжеликанын буту сынтырбы же жаңы үй алыптырбы же башка нерсе эмес. Так көркөм же болбосо көркөм публистикалык стилдеги жанрдагы чыгармаларды, макалаларды, материалдарды окусаңар, мына ошондо силердин кругозоруңар, логикаңар өсөт. Логиканы өстүрүү үчүн 2-2-ни кошсо 4 болот деген нерсе менен биздин логикабыз өспөйт балдар. Ошон үчүн ошол нерсени жакшылап карап, китеп окусаңар, бул силер биринчиден эле мен өзүм мугалим катары, мага бул менин окуучуларым алган балдарынын, андан тышкары ушул жогорку балдарды алган окуучулар менен маектешүүнү алып калганда ушул видеону даярдап атам. Ошон үчүн силер эң негизгиси ушул китеп окусаңар, биринчиден эле окуп жана түшүнүү бөлүмүндө аналогиядан силерге кантип жардам берет китеп окуганыңар. Китепте деген силер эскирген сөздөр, көп маанилүү сөздөр, омоним деген нерселер, антоним, мисалы карама каршы сөздөр, булардын баардыгын силер китептен таба аласыңар. Ошонун негизинде силер аналогияга болгон байланышты бекем китептин өзүнөн табасыңар. Ал экинчиси болсо сүйлөм толуктоо деле ошол сыяктуу балдар. Грамматикадан силер өзгөчө ортунан орфография, пунктуация деген нерселер өтө көп келет балдар. Ушул эки нерсени жакшы билиш үчүн силер көбүрөөк китеп окуш керексиңер. Китеп окуганыңарда мисалы китептен силер көз менен көрүп, көз менен сактай аласыңар. Китеп окуп баратып үнүңөрдү чыгарып окусаңар, кулагыңар менен ошол сөздүн кантип угулушун билесиңер, андан тышкары кантип жазылышын көзүңөр менен көргөн болосуңар. Ошонун негизинде силер орфографияңарды, тагыраак грамматикаңарда жакшы кылган болосуңар. Ошон үчүн китеп окусаңар, бул кыргыз тил бөлүмүндө 4 бөлүмдө тең эң чоң жогорку бир бал алышыңарга сонун бир мүмкүнчүлүгүн түзүп берет китеп. Ошон үчүн мен жалпы ушул жогорку республикалык тестирлөөгө даярданып жаткан балдарга айтар элем, китеп окугула. Ал эми экинчи нерсе болсо бул тесттер менен иштөө. Атайын ушул мисалы ортого сомонун же болбосо ар кандай окутуу борборлорунун өздөрүнүн тесттери бар. Ошол менен иштөөдө силер эмнеге көңүл бөлүш керексиңер? Тест иштөөдө мисалы биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В деп тоголоктоп, анын аягында жообун карап, ошол жообу менен эле салыштырып, бул оно туура экен, оно туура эмес экен дебегиле балдар. Тест менен иштегениңерде, биринчи ошол тоголоктогон тестиңерде жообун караганыңарда эмнеге ушул чыкты деген суроону бергиле. Ошонун үстүндө иштегиле. Бир тест менен билбейсиңерби, ага эжелериңерден сурагыла, улуу муундан сурагыла. Ошол ар бир сөздү чечмелөө менен силер тест иштеген болосуңар. Тестти жөн эле тоголоктоп коюу бул биринчи класстын баласы да кылат балдар. Биринчи класстын баласына отургузуп, могуну топ-томолок кылып, шарик кылып тоголоктотчу десең, баардыгын тоголоктоп берет. Бирок силердин айрымаңар тестти талдай билүү болуп эсептелет. Андан тышкары силер тест менен иштөөдө бир гана тестти тоголоктоп эмес, андан тышкары тест учурунда тоголоктоп атканыңарда тестти өзүңөр түзгүлө. Тагыраагы мисалы аналогиянын байланышынан өзүңөр бир байланышты табып, ошону түзүп, 4 варианты менен кылып, ошону жаныңарда отурган досуңарга же орто тапшыра турган балдарга көргөзүп, могун тоголоктоп көрсөң деп. Силер ошенткениңер менен силер биринчиден тест түзгөндө силер тесттин түзүлүшүн, структурасын биле аласыңар, экөөнү байланыштырганда байланыштын ортосун биле аласыңар, андан тышкары башка окуучу дагы эмне кылат, тоголоктоп көрө алат. Ошентип силер өзүңөрдүн ортого болгон балансыңарды бекемдей бересиңер балдар. Ошонун негизинде эртең силер ортодон жакшы бал ала аласыңар. Бардыңар билгендей, математика менен кыргыз тил бөлүмү 2 бөлүм биригип 215 мүнөт болот. Тагыраагы 3 саат 35 мүнөт силер тестте отурасыңар. Ошол учурда силер эң негизгиси ушул ортодон көбүрөөк бал бул кыргыз тил бөлүмүнөн көбүрөөк берет математикага караганда. Ошон үчүн силер даярданууда экөөнү тең салмакта даярданыш керексиңер. Математикадан да абдан жакшы болуш керек. Мен кыргыз тилден жакшымын, математика мага кереги жок деген принциптен алыс болгула. Же болбосо мен математикадан жакшымын, мага математиканы туура жооп берсем болот деген түшүнүк силерде болбош керек балдар. Мына ушул эки нерсени жакшылап билип алсаңар, эки нерсени жакшылап түшүнүп, ушунун үстүндө өзүңөр иштесеңер, анда ортон жакшы бал аласыңар. Анан дагы айта турган нерсе убакытты туура пайдалануу. Убакытты туура пайдалануу бир гана тест учурунда эмес, ага чейинки учурда дагы керек болот. Мисалы, ортого даярдануу учурунда сентябрда баштасаңар деле курстарга барасыңар ар кандай, же болбосо үйдөн өзүңөр тест даярданууда сөзсүз өзүңөргө 2 сааттык убакыт бөлгүлө. 2 сааттык, мисалы 2 саат дегенибизде бул курстан тышкаркы балдар. Мисалы силер саат
4'төн баштап 6га чейин курска келдиңер. Курстан даярдандыңар. 6дан кийин үйгө баргандан кийин саат 8ден баштап 10га чейин 2 саат телефонуңарды өчүрүп коюп, кайра ошонун үстүндө иштегиле. Ошондо силер теманы бышыктап отуруп, өзүңөр каалаган ийгиликке жете аласыңар. Ал эми үйдө даярдангандар болсо, мисалы электронный видеолорду көрүп, же болбосо ушул тесттер менен иштеп, силер 3 саат, 4 саат кеминде 4 саат бөлгүлөсүңөр. Ошондо силер жыйынтыгын жакшы көрө аласыңар. Эмнеге биз мынтебиз? Себатты окугандар, күчтүү окугандар алат, же болбосо башкалар алат. Албетте, алар убактысынын баардыгын ушул нерсеге арнайт балдар. Ошондо гана силер ийгиликке жете аласыңар. Орто дегенде өмүрчү класста көп китеп окубай коет. Физика мага кереги жок, химия кереги жок. Жок балдар. Эртең текст окуп жана түшүндүрүү текстте силерге химиядан келиши мүмкүн, биологиядан келиши мүмкүн. Силер бунун баардыгын билиш керексиңер. Калкан бес деген эмне жөнөкөй эле. Мисалы, ушул нерселерде кан системасы кантип айланат, жүрөктүн органы канча саат иштейт, мисалы жөнөкөй эле, же бөйрөк дейт турган болсок. Мына ушундай нерселерди өзүңөр кызыктуу фактыларды топтоп билишиңер керек. Анан ошонун негизинде силер көбүрөөк канчалык убакытты көбүрөөк бөлсөңөр тестке, ошончолук ийгиликке жетесиңер. 2 саат курска келип коюп, мисалы мен мага келген балдарга да айтам. Балдар 2 саат курста отуруп коюп кеткен менен силер ортодон жакшы бала алам деп ойлобогула. Ашып кетсе 180 алышыңар мүмкүн. Ашып кетсе 200 алышыңар мүмкүн. Бирок 250, 245, 247 же болбосо 200төн ашык жогорку балдарды ала албайсыңар эгерде силер көбүрөөк убакыт бөлбөсөңөр. Анан ошон үчүн убакытты дагы туура пайдалана билишиңер керек ортого кирүүдө. Ал эми ортого киргенден баштап, мына бүгүн орто болот дегенде эмне кылышыбыз керек? Ортодан кантип биз билген нерсебизди эле туура эмес кылып койгон учурлар көп кездешет. Агай мен буну билгем дейсиңер чыкканда. Ушул учурларда эмне кылышыңар керек балдар? Эң биринчи эле ортого кирерден мурун силер сүрдү жок кылыш керексиңер. Ортодан коркпош керексиңер балдар. Эгерде силер коркуу сезими менен ортого кире турган болсоңор, анда силер канчалык даярданып, жаллаң мыкты билсеңер дагы ортодан начар бал алып калышыңар мүмкүн. Анткени силердин коркуу сезимиңер силердин акылыңарды, мээңер менен жүрөгүңөрдүн ортосунда согуш болот мындайча алганыбызда. Ошон үчүн эң биринчи эле коркуу сезим ортого киргенде өтө чоң кылып элестетип, аны бир трагедия катары кабыл алуу, же болбосо аны бир коркута турган нерсе катары кабыл албаш керек. Элементарный эле нерсе, мисалы мен силерге бир текст берейин, ошону окугула деп окуп бүткөндөн мен силер ушунчалык урушуп, бул текстти мындай кылбасаңар болбойт, азыр 10 жылга соттолуп кетесиңер десе, мен кепилдик бере алам. Ошол жерден 70% бала практикада болгон. 70% бала ошол текстти толук кандуу айтып бере албайт. Анткени баардыгында коркуу сезими пайда болуп калган балдар. Ошон үчүн силер биринчи очеред ортого киргениңерде коркуу сезимин жок кылгыла. Мен алам, менин күчүм жетет, мен ушунча балга татыктуумун деген ой максат менен ортого кирсеңер, андан тышкары аракетиңер болсо, анан натыйжасы жакшы болот. Анан экинчиси, ортого киргенде убакытты туура пайдаланыш керексиңер. Бул дагы убакыт деген нерсе туура. Мисалы, өтүңүз, анан токтоңуз деген эки белги болот. Өтүңүз дегенде сен барактан бир бөлүмдөн экинчи бөлүмгө өтө албайсың. Бир бөлүмдүн ичинде сен жүрө берсең болот тагыраак. Ошол учурда силер кийинки бир бетти бүтүп кой отура бербегиле. Экинчи бетке өткүлө. Качан токтоңуз деген жерге чейин өтүп карай берсеңер болот. Анан ортодо дагы бир нерсе, биринчи жеңил суроолорду иштегиле. Мисалы кайсыл биринчи жеңил, экинчи, үчүнчү жеңил, анан 8-9, 10-чу жеңил болсо, биринчи ошолорду иштеп, андан кийин оор суроого өткүлө. Эмнеге дегенде, мисалы, биринчи жеңил болуп, экинчи оор болсо, силер экинчиде 3 мүнөт, 4 мүнөт отура берсеңер, же болбосо ошол тесттин аягына чейин отура берсеңер, биякта калган да толуктолбой калат да, силер ортодон ошол үчүн да начар бал алып калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланып, саат берилет. Өтө шашпай, мен деген бат-баттан бүтүрүп коюп, анан кайталап анан кийинки бөлүмгө келе берем деген түшүнүк болбосун. Ар бир убакытты туура пайдалангыла. Ортого 1 ай калгандан баштап үйдөн даярданууда жанагы бөлүм боюнча убакыттар берилген, ошол убакыттар боюнча даярдангыла. Үйдөн ошого көнсөңөр, тагыра 30 грамматиканын 30 суроон койгула да 35 мүнөттү белгилеп койгула. 35 мүнөт болгондо автоматически бүтөсүңөр тест. Ошондой кылып иштей берсеңер, анда силер ортодогу убакытты туура пайдалануу боюнча жакшы натыйжа ала аласыңар. Мындан тышкары силер ортого кирүүдө эмне алып кирүүгө болот? Ортодо бул өзүңөрдүн тастыктоочу документиңер, силерден ошол райондон берген талон, жакшы жуккан калем же болбосо карандаш,
жооп баракчасы, анан тест болду. Ушул эле нерсе силердин столуңарда болуш керек. Андан ашык нерсе болбош керек. Ошол эле электрондук каражаттар. Андан тышкары калькулятор, эсептөөчү, же болбосо телефон, сүрөткө тартуучу ручка, же болбосо карандаш, мындай нерселердин баардыгы ортуга киргизгенге тыюу салынат болдур. Китеп окуганда ушул китепти көбүрөөк окуп, тест менен иштеп, убакытты туура пайдалансаңар, мен айтар элем, ортодон эң бир жакшы балдарды аласыңар. Эгерде кимден суроосу бар боло турган болсо, кандайдыр бир сунуш бар боло турган болсо, комментарийге жазып койсоңор болот. Мен сөзсүз силер менен байланышып, суроолоруңа жооп бергенге аракет кыламын. Анан дагы бир нерсе балдар. Эч качан кыргыз класста окуган бала ортодон жогорку балл албайт деген түшүнүктөн алыс болгула. Мен силерге бир эле факт айтайын. Былтыркы жылкы алган Элдияр 238 балды алган. Элдияр кыргызча тапшырган балдар. Көп балдар мынтет экен. Ортодон деген кыргызча деген суроолор оор, орусча жеңил болот деп. Андай эмес балдар. Ошентип өзүңөрдү калыптандырып алсаңар, анда ортодон силер ойлогон балды албай калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн силер эмне кылыш керексиңер? Эң биринчи очередь өзүңөр мен ала алам, күчүм жетет деген эмени койсоңор, алдыңарга максатты койсоңор, мына алды деп. Кыргыз класстан жогорку балл алгандар абдан эле көп балдар. Мүмкүнчүлүк бар баарыңарда. Эмнеге силер жогорку ЖРТдан көп балл алышыңар керек? Эмне мүмкүнчүлүк бар? Эгерде силер жалпы республика тестилөөдөн көп балл ала турган болсоңор, жогорку балдар ала турган болсоңор, анда эң биринчи эле эмне болот? Кыргызстандагы университеттердин баардыгына бекер окуй аласыңар. Каалаган университетиңерге. Эми эсеткөлгүлө. Силер тапшыра турган азыр контракт 50 000 болсо, силер 4 жыл бекер окуйсуңар. Тагыраак 200 000 капчыгыңарда калып атат. Ошол 200 000 курска барып, же болбосо башка чет мамлекетке окуп келгенге силерде дагы мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн тынбай даярданып аракет кылсаңар, жеңиши сөзсүз болот. Акыбети сөзсүз кайтат. Эч качан силер аракет кылсаңар, ийгилиги болбой койбойт. Ийгилиги сөзсүз болот. Чындап аракет кылышыңар керек. Бардыңарга ортодон жакшы балл алышыңарды каалайм. Баарыңарга ийгилик.